Дагы бир сарай курабыз. Бул мындай караганда станок да. Станок эмне берет? Биздин станогубуз сүт бериш керек. Эмне себептен ургач малдарды сатып берген. Башка дыйкандарга советим 5 тыйын эконом кылам дебегиле. Эмне дедиң, солидол дедиң? Жок, биз эми солидолго жеткен эмеспиз. Кудай сактасын. Кыргызстандын айыл чарбасын алдыга тартып кетебиз. Кудай буйрса. Урматтуу Айтуш, урматтуу кесиптештер, урматтуу дыйкандар, кыргызстандыктар, силерди өзүбүздүн чарбабызда кайрадан көргөнгө аябай кубанып турам. Достор, сүт өткөрөйүн дейсиздер, бирок уй жок. Күз келди, койлорго кочкор кошоюн дейсиздер, кочкор жок. Сезон башталды, байлоого бука киргизейин дейсиздер, чөп жок, жем жок. Эмне кылыш керек? Банк компания сизге агрокредит продуктун сунуштайт. Кредит 5000 сомдон 150 000 сомго чейин 3 айдан 24 айга чейинки мөөнөткө. Жеңилдетилген мезгил 6 айга чейин. Малдын башын көбөйтүү, айыл чарба техникасын оңдоп түзөө, жаныбарларды, өсүмдүктөрдү коргоо үчүн, каражаттарды жана сезондук жумуштарды аткаруу үчүн, материалдык ресурстарды сатып алуу үчүн жана башка максаттарга берилет. Ал эми кредит менен кошо компаниянын банкынын кардарлары арыз берген учурдан тартып агрокредитти толугу менен кайтарганга чейин банктын уникалдуу мүмкүнчүлүгүнө ээ. Агрономия жана мал чарбасы боюнча жогорку квалификациялуу адистерден акысыз консультацияларды ала алышат. Бекжан байке ушундай жаңы навес салып атыр. Навес эле болуп калган бул. Загон. Загон салынып атыр. Кышында келгенде жок болчу, азыр башталып буюрса чарба өнүгүп дегендей. Мен ушулар тууралуу дагы азыр кенен сөз кыла кетели. Кээ достор көргөндө уйлар эс алып атат. Бул масштабирование да, загон. Бул негизи мен уже чын айтсам 3 жылдан бери өзүмө максат кылып план түзүп атабыз, түзүп келе атабыз. Чет өлкөдөн мал алып келген. Анан буюрса быйыл биздин айыл чарба министрлиги жакшы долбоорлорду баштап атат, дыйкандарга жардам берем деп. Эми ошол иш аягына чейин жетсе, буюрса баягы кластерный развитие деп атпайбы? Ошо кластерный развитие аркылуу кредит алып, лизингке Европадан мал алып келебиз деген аракеттебиз. Башында мен айтып кеткем, мал алып келердин астында бүт шартын даярдаш керек деп. Ошон үчүн биз быйыл Синашта жазып атабыз. Европага бир аз окшошоюн деп Силаста басабыз, жылдагыдай эле жем чөбүн камдап атабыз. Андан тышкары могу загон. Ушул загон биз 32 уй алып келели деп атабыз. Кунажын биринчи туут ошого даярдап алып келсек, өзүбүздүн уйларыбыз менен кысылып турбаш үчүн мындай отдельно өздөрү тура турган кылып шарт түзүп атабыз. Эми келечекте өзүбүздүн планыбыз бар. Дагы бир сарай курабыз. Эми быйыл болбой калды, балким быйыл дагы малдарды алып келип бүт баарын көрүп туура болсо, 1-2 жылдан кийин жаңы сарай заманбап баягы беспривизный, ошонун ичинде эле баягы дайыльный зал, бүт суу, жем чөбү ичинде боло турган эле күнү түнү ошол жерде бош басып жүрө турган сарай курайын деп маркеттен. Чыкпайт. Жайыкка чыкпайт. Бул жеңил конструкция болобу? Бул жерде двухсторонний навес болот. Ар жакта акырдын үстүн жабабыз навес менен күн, жаан,
каардан сактанып. Бул жакта мал күндүз күндөн көлөкөдө жайында, кышында жаан каардан бир аз жабык туруш үчүн навес жасайбыз да, үстүн жаап туруп. Эң негизгиси баягы кышкы мал, жазгы малда көлөкө болуп турса. Жайында ысыкта азыркы чилдеде 30-35 градус болуп атат, көлөкө керек малга. Кышында жаан каар жаса, ошо суу болбой, үшүбөй жакшы турганга навес керек. Муну өзүңүз бир жерден Ой, жок, бул бүт баары эле өзүбүздүн тажрыйбабыздан ушундай кылабыз, мондай жасап баштаганда бир аз кичирээк болчу, дагы кеңейтип салдык, бул жак кененирээк болсун деп. Тетиги акыр буну биз 2019-жыл жасаганбыз. Акырдын ичи бул жерде 70 сантиметр ичи. Жаңы акырды чоңураак жасадык, уже 85 сантиметр кылып. Себептен баягы чөп сабабыз тоюп салганда бир аз батпай калат экен. Чачып мындай анан кененирээк эле бир салып койгондой кылып, кененирээк 15 сантиметрге чоңойтуп салдык. Уйлардын эмчектерин майлаган боюнча негизи айыл жергелеринде сүттүн баасы арзан болгонуна байланыштуу. Эми жаңыдан башталып келатат да бүт нерселерчи. Бирок сиздердикинде болгон чарбаларда андай метод менен кеткен бул туура эмес болуп калат. Мисалы эле жана солидол деп машинелерге колдонуп жүргөн майды колдонушат, анан кол менен да саашат да кишилерчи. Ошол нерсе бара-бара кандай өнүгө сиздикине окшогон средстволор менен колдонуп башташабы, анан эмне средство колдонулат сиздерде? Ошолор тууралуу кенен айтып койсоңуз. Саанга караганда тип кетсек туура сааш керек да. Бул эң негизгиси. Уй бул мындай караганда станок да. Станок эмне берет? Биздин станогубуз сүт бериш керек. Анан көпчүлүгү жакшы уйларды алат, жакшы бага албайт. Бирок кээ биркилер жакшы тоютун берет. Андай көп адам билем да. Бирок ошо туура саанды билбейт. Кандай туура сааш керек, кандай желин караш керек, ошонун убагында текшерип туруш керек. Саан уйлардын эң негизги эки мындай чоң көйгөйлүү проблемасы бар. Бул бесплодие. Мындай айтканда туубай калса, же букадан, же искусственный осеменениеден токтобой калса, бул эң негизги проблема. Пустой матка да. Жаты бош болсо, музоо болбойт, музоо болбосо сүт болбойт. Ошол көйгөйлүү проблеманы биз чечтик. Экинчи проблема бул саан. Желин. Желинде бизде Кыргызстанда, мен чын айтсам, мындай карасак ашып кетсе 20-30% уйлар мастите жок да. Калган бүт уйларда мастит бар. Мен ачыгын айтам, биздин чарбада деле мастит болот. Бирок мурда мен билбей жүргөнүмдө билим жок, тажрыйбам жок. Биз жылына мисалы 30 уюбуз болсо, ошонун жок дегенде 5 уyu, бир эмчек же эки эмчеги жок болот эле. Мастит кылат элек, оорутат элек, убагында дарылабайт элек. Билбей жүрүп, анан кийин бир эмчеги жок болот, бир үрпө жок болуп калат, 3 эмчек болуп калат, анан дагы бир үрпө өлөт. Ошентип көп уйларды бузуп алдык. Ошону бузбаш үчүн бул эң негизгиси таза саан. Таза саан бул саан эмнеден башталат? Саанчынын колунан башталат. Саанчынын колу биринчи очередь таза болуш керек. Шарт болсо резиновый перчатка болуш керек. Жакшы резиновый перчаткалар бар, көп деле кымбат эмес. Ошо
бул баягындай крем же бир нерсе дары колуна сүйкөсө желиниң өтпөйт, сүт бузулбайт. Бул биринчиси. Экинчиси, жакшы желинде жууш керек. Ар бир уй бир тряпка менен. Ал тряпка кургак болбош керек, жылуу сууда туруш керек. Жылуу суунун ичинде эң оңой эле магазинде 55-60 сом 1 литр турат. Белизна деген средство бар. Хлорка составында. Ошон 50 грамм 10 литр сууга ошо чака тряпкалар киргизип салсаң, ошо обеззараживание болот, таза жуулат. Анан аппарат койдуң же кол менен саадың, колуң таза, желиндери таза болду. Анан негизгиси биз завод менен иштейбиз да, бизге тазалык керек. Ошо тазалыкка бизге завод акчасын төлөп берип атат. Саан аппарат коердун астында биринчи сүтүн алып салыш керек. Первый струйки деп коет. Первый струйканын где-то 5-6 жолу мындай саап, ошо сүтүн өзүнчө биз саап, ошондо өзүнүн атайын чакасы бар, кичинекей кружка. Ошого сааганда көрүнөт, ошол жерде мастит мындай каймак болуп калабы же таза болобу, ошону биринчи байкаганыбыз ошол маститти. Аппарат салдык. Аппарат салды. Аппараттын давлениясы бүт бары, баягы пульсатору бар, ошонусу бүт бары туура иштеш керек. Ошону туура настройка кылыш керек. Эгерде давление күчтүү болуп кетсе, анда үрпүн могу жери көп уйлардыкы жара болуп кетет. Потому что давление күчтүү, катуу чоюп атат, могу жери жарылып кетет. Андай болбош керек. Өзүнүн нормасы бар, 4,5 атмосфера. Ошо 4,5, 4,7, 5ке чейин болуш керек. Давление, вакуумдагы давление. Бул анан кийин аппаратты чыгардың, чыгаргандан кийин могу үрпү ачык болуп атат. Үрпүттүн тешиги. Ошо тешик 30 мүнөттөн 40 мүнөт, кээ-биркилер 1 саатка чейин жабылбайт. Ошону жабыш үчүн биз йодный раствор атайын сатат. Бизде Бишкекте мен 2 жерден алам. Бул Агралис KG деген компанияда. Анан Техника логистика деген 2 компаниядан алам. 2 компания жакшы иштейт, ар дайым продукциясы бар. Убагында складына барсаң бүт бары бар, кандай кааласаң 2-3 түрү бар 2 компанияда. Баасы деле ыңгайлуу. Баасы мисалы акыркы жолу мен алдым 10 литр йодный раствор техника логистикадан алдым 2400 сом. Бул арзанырагы болчу, бул более зимний вариант. Бул 1700 сом болчу техника логистикада. Мен адашпасам, азыр 2400 сом, баасы да бир аз кымбаттады да. Ошо 2400 сомдугун алдым, азыр менде складта жатат. 2 бочка алып калдым. 4800 сом болду. 4800 сом бул менин азыркы учурда 25 уй салып атат. Ошого мага 3-4 айга жетет. 20 литр. 4800. Мындай карасак, эми айылда жашагандарга бул 4800 сом кымбат. Бирок мына бизде бир уйубуз бар. Бир уй мастит болсо, ошону дарылаш үчүн бизде минимум бир лечениясы 1,5 сом, маститти күчөп кетсе 2000, 2,5, 3000 сомго чейин дарысы эле кетет. Дарылаган акысы биз өзүбүз дарылайбыз, ветеринарга акча төлөбөйбүз. Бизге бир аз арзаныраак, ошо 1000 сомдон 3000 сомго чейин дарысы кетет. Бир уйдуку. Анын уй ооругандан кийин сүтү азаят. Анан кийин айтып атпаймынбы, 4800 сом 25 уйга мага 3-4 айга жетип атабы? Бир уйду дарылаш үчүн 3000 сом. Бул только дарысын эсептеп атабыз. Жоготкон сүтүн эсептесек, мисалы мастит болуп калдыбы, 20 литр берген уйубуз жок дегенде бир айга 5-6 литр, 7-8 литр сүтүн жоготот. Анан кийин акырын лечение кылып, өзү жакшы өзүнө келгенден кийин көтөрсөк 18 литрге көтөрө алабыз.
20-га уже мурунку показательге жете албайбыз. Сүттүн санасак биз такыр эле банкрот болдук. Анан үчүнчүсү маститтин проблемасын айтайын. Бул эгерде 4 эмчек жакшы уй, азыркы орто эсеп менен уйдун баасы 150 000 сом болсо, 3 эмчек болуп калса 100 000 сомдон ашпайт. А так 70-80 000 сом. То есть ошол уйдан 50-60 000 сом баасынан жоготтуң, лечениясынан жоготтуң, сүтүнөн жоготтуң. Бул мастит. Ошо маститти убагында айтып атпаймынбы? Көп адамдар айтат, ой, туура эмес саап койдуң, сүтү калып калды, анан мастит болуп калды. Жок, андан эмес. Бул тазалыктан. Ошо үрүп таза кол менен саадың, бири-бирине жуктурган жоксуң, таза тряпка менен сүрдүң, кир тряпка менен 10 уйду сүрсөң, бир уйуң ооруп атат, ошо бактерия оорубаган уйга жуктурасың. Ошон үчүн бир тряпка. Бүт баарын эсеп сабын чыгарыш керек. Анан биз өзүбүздүн чарбабызда бир айда 2 жолу контрольный дойка кылабыз. И айдын башында обязательно бул проверка живой массы, рацион түзгөнгө тирүү салмагын ченейбиз. Сенде дагы багында измерительный лентаң бар, фермер кежинини. Ошондой сыяктуу лента менен, бирок биз жайка долбоорун берген бизге. Ошондой лента менен эле ченейбиз тирүү салмагын. Журнал бар, ар айда жазып турабыз. Контрольный дойка канча уй сүт берип атканын текшеребиз. Анан сен кармап турган бул атайын средство мондай. Буну биз бачок 5 литр. Мен адашпасам 2000 2,5 сомго алгам. 3 жыл мурун. Азыр дагы жарымы бар. Еще дагы 1-2 тааныштарыма мындай бергем, жарым литр кылып. И то менде толтурам. Могу бир 200 уй бар айылга, где-то жарым жыл, 1 жылга жетет да. Кенен жетет. Ай сайын текшерсең. Ошону алдым, буну текшеребиз, бири баягы ар бир эмчегинен сүт коябыз. Азыр сагын чыгып кетти, көрсөтөт элем. Андан кийин шприц менен эле бир аз куясың, аралаштырасың. Таза болгон жакшы эле болот. А эгерде мастит болуп калган, могу жерде баягы адамдын маңгасына окшоп мындай слизь болуп калат да. Ошо менен эле билинет, мастит барбы, жокпу. Ошону ай сайын жазат турабыз. Мастит болсо, кээ-бирки уйлардын желин карайсың, билинбейт, көрүнбөйт. Мастит бар экен, жок экенчи. Бирок ушу менен текшерилгенде уже кичинекей болсо дагы мастит начальный стадия же уже сложный өтүп кеткен. Ошого карата биз уже лечение жасайбыз. Ошондуктан азыр акыркы 3 жылда бир да уй банда бир эмчегин жоготуп, 3 эмчек жасаган жокпуз. 3 жыл. Мактанбайын, эми көз тийбесин, бирок ошо 3 жылдан бери ушуну колдонуп келатабыз, йодту колдонуп келатабыз. Бул пайдалуу. Акчасын санасаң, мындай карасаң 4800 2 бочка 20 литр. Бирок бул өзүн актайт. Бул бир уй менен эле актап коет. Ошондой. А эгерде 10 литр сатып алган 2 уйу болгон мындай үйдө кармагандар болсо, бул 1 жылга жете турган оокат. 1 жыл зато таза маститти азайтат да. Проблема азаят. Бул өзү ичинде состав курамы боюнча? Эми курамы боюнча бул көк түрү, бул жерде хлоргексидинби бир нерсеси бар, хлористый. А баягы кызыл йодко окшогон, ал йодный раствор да. 2 түрү болот. Экөө тең эле кете берет. Экөө тең кете берет. Мына эмчектерине салып бүткөндөн кийин. Салып бүткөндөн кийин эле окунашка бул 5 секунд убакыт кетет. Аппаратты же кол менен салып бүткөндөн кийин эле 4 эмчегин кылып коесуң, коюп коесуң, болду. Сен үрпүн жаптың, проблемасы азайды. Эмчектер кесилип. Мурда мисалы биз буну билбейт элек, йод мененчи кандай колдонот, вообще бар жогун билбейт элек. Зорька, буренок, анан башка
сен багында эмне дедиң, солидол дедиң? Жок, биз эми солидолго жеткен эмеспиз, Кудай сактасын. Солидол бычак аябай Популярный. Бирок биз солидол кымбат дагы, зачем ал? Өзүн актабайт. А биз неме, Зорька, анан буренок деген крем менен колдончук. Ой, мен андай крем аябай көп кетчү да. Анан ал кол менен сүйкөлөт да. Анан сүйкөгөндө кээде прям от души монтип алып туруп, монтип сүйкөп салат, расход аябай чоң да. Акчаны санап көргөндөчү, ошол май менен, крем менен моон май йод арзаныраак түшөт. Даже ушул фирмалардын, Агралис KG'нин, техника логистиканын моющий средстволору бар. Ошондо эле айтып кетейин, биздин дыйкандарга пайдалуу болот булчу. Биз алабыз багында фейри алабыз, ашкан алабыз, жана башка. Алар жуубайт. Чын айтам, алар жуубайт. Биз да ошол менен колдонуп келгенбиз. Фейри баягы чоңун аласың, 750 канча грамм. Ал ашып кетсе 150-200 сом турчу, азыр может азыр аны кымбат болсо керек. Ошол бир айга жетип жетпеген болчу да. Азыр специальный средство алабыз, ал арзан эле. Тоже бочка 10 литр, 20 литровый бочкалар менен 1,5-2 миң сомго алып коесуң. Далай убакытка жетет. Анан жууганы, мисалы, ал пищевой да, моющий средствочу, мен чындыгын айтып коеюн, биздин эжелерге, апаларга, аябай келиндерге пайдалуу болот. Мен үйүмдө казан бар, анан тамак жасагандан кийин ошо щелочной средстводан бир аз там 10 грамм, 15 грамм куюп коюп туруп жуугандачы, казан таптаза прям жылтырайт да. А мындай фейри бир нерсе менен жуусаң кетпейт жакшы майларычы. А берки средство менен жуусаң прям жып, прям блестит да, сонун. Жалтырап болуп турат. Жалтырап уже. И экономичный да болот. Сынаш жасалган жерге келдик. Чуңкурчага. Чуңкурча болуп калган яма. Быйыл салыныптыр, анан эмнеден жасалды, кандай жасалды, ошол жөнүндө азыр сүйлөшөлү деп турабыз. Быйыл мен кышында келгенде бияк жак жасалып. Бул жак жок болчу. Негизи айтып кетейин, өткөнкү акыркы видеодо айтыш келгенде могу яма жок болчу. Бул яманы быйыл жасадык. Атайын ушу синаш басканы ошол жерде жасадык. Синаш бастык, 110 тоннадай синаш киргиздик. Буюрса 8 гектар жерден чыкты го, 110 тонна. Ошо анан убакыт тар болуп, биз өзү негизи башкача жасайт элек. Могу четинде көрсөңөр, мондай шыбап, бүт баарын шыбап жасаш керек элек, бирок убакыт тар болуп, анан кийин баягы техниканын артынан көбүрөөк туруп калды, ямабыз жабылбай. Ошондуктан биз мондай бат-баттан эле топурак ыргытып, анан капталдарын эле аба кирбегендей кылып туруп жаап салдык да. Ошондуктан быйыл ушундай болду. Эми көрөбүз, негизи жакшы жапсак эле болду да. Синаш Кудай буйрса жакшы болот деп ойлойбуз. Эмне маданияттан жасалды? Бул кара беде, биринчи чабыктын кара бедеси. Бир байкебизден 20 гектар жерин сатып алганбыз, биринчи чабыгын. Ошону чабып, биринчи ойлогонбуз түктөп эле алып келип жейели деп. Анан карасак бир аз камышы көбүрөөк экен. Быйыл Кудайга шүгүр, жаанчыл жыл болуп атат. Ошондуктан камыштагы талалар да аябай көп болду. Камыш басып кетти, анан түктөсөк камыш көп болот деп синаш жасап салдык, ошо камышы көбүрөөк жерде. А так бул кара беде камыш менен аралаш. Чоң чарбалар, орто чарбалар, уй чарбалар да сүт багытында эмне себептен ургачы малдарды сата бербейт көпчүлүк учурда? Эми ургачы мал, мисалы биз деле мурда саткан эмеспиз. Бучокторду деле саткан эмеспиз, ат корм кылып, той тарзан кести. Ургачы мал бул эртеңки келечегибиз да.
ошо чарбанын ар бир уйдун өзүнүн баягы убактысы бар, иштей турган, станоктон иштей турган убактысы бар да. 4 туутпу, 5, 6, анан продуктивность төмөндөйт, же ооруп калат, мастит болот, выбраковка болот. Ошонун ордун толукташ үчүн өзүбүздүн эле торпоктордон да кунажыңлабыз, куудурабыз. Анан кийин уй болот. Бирөөдөн мисалы жакшы кунажын же уй алайын десең даяр, кымбат баасы. Андан көрөктүү өзүбүзгө даярдап, өзүбүз билебиз кайсы уйдан, эмне букадан осеменение кылганбыз, уруктандырууну. Ошонун баарын билебиз. Ошол себептен биз мындай ири, орто дыйкан чарбалар ургач торпокторун сатпайт. Анан ургач торпок мен ойлойм, мен ар дайым ачык эле айтам, бул өзүн актабайт да. Мисалы жакшы чарба болсо, эмне кыласың? Андан көрөктүү 1,5 жыл, 2 жыл кармаш керек, багыш керек. Ошондой ой менен баары эле кармап атат да. Аны куудуруп, кунажын нетили кыласың, уже жакшы 150-200 миңге сатасың. Ошол ой максат. Бул баары эле акча да. Анан бул экинчиси да. Ошондуктан эки причина. Биринчи өзүңө тукум калтырыш керексиң. Экинчиси музоо кезинде сатпайсың, арзан кетет, ошону чоңойтуп, даярдап, кымбатыраак сатканга аракет. Жасалышы боюнча мисалы чөп чабылды, анан убакыттары канча убакытта синашка алып келип төгүш керек, кандай техникалар колдонулат, жана маселелер эмне, проблемалар болот экен техникалар боюнча, жумушчу күчтөр. Быйыл биз синашты биринчи жолу басып атабыз. Анан Советский Союздан калган техника менен, эски трактор, эски КПИ, ошо менен уборка кылдык. Биринчи бедени ешка менен чаптык, валок кылып. Анан кийин 3 сааттан 5 саатка чейин кармаш керек экен, а то кээ биркилер бир күн кармайт. Азыр аябай эле ысык болуп, биз чабып аткан кезде плюс 35 градуска чейин чыкты. Бат чөп кургап баштады. Анан биз чапкандан кийин эле 2-3 саат кармап туруп эле артынан киргиздик. Ошондо влажность это 50%-тан 60%га чейин влажность кармадык. Кээ бирки жерлер тилекке каршы кургап кетти, 30-40%га чейин. Эми негизи ошондой техника менен чаптык анычы, анан алып келдик бул жака. Газондор менен ташып, алып келип, анан бул жерде баягы эле силасты баскандай кылып эле басат экен. Мага ошондо айтышты, интернеттен да көрдүм, башкалардан сурап, погрузчик, 11 тонналык погрузчик бизде жыл сайын эле силасыбызды басып берет. Ошонун акысын төлөп туруп эле чакырып бастырдык. 11 тонналык погрузчик менен силас баскандай эле басат экенбиз. Бирок силас жакшы экен, жакшы отурат, а синаш мындай борпоң болуп баскандан кийин кайра эле көтөрүлүп, ошо бир аз көбүрөөк басыш керек экен да. Анан синаш көп эле айтып атты, жакшы басыш керек, аба калбаш керек арасында. Силасты бир аз бассаң суу нымдуу болуп, ал жакшы отуруп атпайбы? Анын нымдуулугу 65-70%, а бунуку 50% болуп, бул кургагыраак болуп, борпоң болуп көтөрүлөт экен да. Ошон үчүн буну жакшыраак басыш керек экен, эң негизгиси. Басып туруп, канчалык бат жапсаңар пленка менен, то есть баягы аба кирбей турган кылып туруп, пленка менен батыраак жаап койсоңор ошончолук жакшы болот. Техника менен ошондо маселе болбош керек экен да, негизи. Негизи быйыл айтып атпаймынбы, баягы эски техника менен жасайбыз деп, бир аз 5 тыйын эконом кылабыз деп аракет кылдык, бирок тилекке каршы убакыт да көп чозулуп кетти.
мисалы азыркы учурда ошо синашты чапкан комбайндар 3000 4000ден 5-6 000ге чейин да. Ошону төлөбөйбүз, арзаныраак өзүбүздүн техникабыз менен жасайбыз деп общий чыгышыбызды карасак, биз баягы бизге оңойрок болмок экен, нанимать этип туруп эле жалдап алып келип техниканы ошо 4000-5000 болобу төлөп бат бүтүрүп койсок, ушул 100 тонна 110 тонна синашты бир күндө бүтүрсөк болмок экен да. Биз 5 күн жүрдүк да. Азастан иштеп, жай көп эле кыйынчылыктарды көрдүк, чын айтсам. Ошон үчүн мен баягы башка дыйкандарга советим 5 тыйын эконом кылам дебегиле. Лучше ошо жакшы техника болсо, ошо жакшы иштеген, уже тажрыйбасы бар байкелерден чакырып туруп эле ошо бат-бат бир күндө бүтүрө турган жумушту 4-5 күнгө чозбой эле коюш керек экен да. Ошо менин эң негизги советим. Анан мага ошо бир суроо келди. Тиги синаш мисалы беркинде кургаган чөпкө караганда масса жагынан көбүрөөк болот да. Мындай 8 гектардан мындай чөп чыкканда тоннасы менен салыштыра келгенде канча эсе болуп калат? Божомол 3 эсе болобу? Эми мындай баарын эсебин чыгарса болот да. Негизи малды бакканда биз баягы сухой веществосун санаш керекпиз да. Канча сухой вещество беребиз? Кургак зат, Кургак затын. Мисалы түктө кургак заты 10-15%. 15 бул нымдуу чөп, баягы 80%. 80% кургак зат. 90% кургак, нымдуулугу 10-12-15ге чейин да. Синашта орто эсеп менен 50% нымдуулук болсо, 50% кургак. Ошондо ооба синаш килограммга салыштырганда көп болот. Бирок ошо уйдун кургак затын жегенин bundan утулуп каласыңар. Ошон үчүн бул баягы туура эсеп менен санаш керек да. Мисалы bundan 10 килограмм синаш берсеңер, эсептей бергиле силер 2-3 килограмм кургак чөп бергендей болосуңар да. Ошо нымдуулугун алып койсоңор, ошого бары-бары болуп калат. Калганы болсо суу. Калганы бул суу. Ошо биз жанагы ошондон көп киши адашып атат дегенде, негизи эле кургак зат менен санап эсептеп. Бүт баарын кургак. Мисалы бизде япон туугандар мен 3 жыл окудум, ошолор менен Жайка долбоорунда. Ошолор бизди баарын баягы тоютту туура санаганды үйрөтүштү. Кургак зат менен уйдун тирүү салмагынын 3%-ын күнүнкү тоют болуш керек. Мисалы уй 500 килограмм болсо, анда 15 килограмм кургак зат бериш керек. Бул мисалы 20 килограмм силас нымдуулугу 70% болсо, 30% кургак зат, ошондо 20 килограммы 6 килограмм кургак зат болуп калат. Ошондой эле чөптүн кургак затын санаш керек. Ошондой эле жемдин ар бир тоюттун өзүнүн баягы нормасы бар, кургак заттын нымдуулугунун нормасы бар. Ошону туура эсебин чыгарып туруп, тирүү салмагынан 3% тоютун бериш керек. Бул азыркы заманбап. Бул азыркы заманбап, анан кийин баягы сүттү убагында жакшы алам деген аракет кылсаңар, ошондой туура эсебин чыгарыш керек. Бул да болсо өзүнчө аябай чоң бир тема. Кургак зат. Биздики эски союз доорундагы жана кормовая единица менен санаган азыр болсо кургак зат. Видеода аябай көп жакшы маалыматтар берилди негизи. Анан көпчүлүктү ошо сиздерге комментарий жазасыңар такай эле. Мен окуйм анын баарынча, анан эми баарыңыздарга мисалы жооп бере албайм ошол уй тууралуу. Анан чарбаларга мынакей ушинтип келип атабыз акырындан. Акырындан болот бул иштер негизи. Акча болсо дароо эле алып келип 30 уйдан мисалы миллион акча болуп ошондой чарбалар болуп атат мисалы башка. Буюрса кетип атат туурабы?
Көпчүлүк болсо каражат жок, мисалы региондордо, айыл жергелеринде. Ошол себептен өзүбүздүн уйлардан эле башташ керек биринчи кезекте. Ошолорду туура багып, сааганды үйрөнүп, жаңы элекедей эле сөз болду. Анан ошолорду жасалма уруктандырып, специалисттер да, мисалы ассиминаторлор да буюрса көбөйүп атат асастан. Анан күтүш керек да, убакытта бул жерде. Бүгүн эртең деген нерсе эмес, бул соода сатыкка кирбейт. Айыл чарба жааты дегендей стратегия балким биздин деле жашообуз жетпей калышы мүмкүн. Өзүбүз пландаган нерселерге жетпей, анан кийинки бала бакыралар ошо улантып келген. Негизи бул маданият чет өлкөлөрдө, Европада жакшы өнүккөн да. Анан бизде болсо ошол жаатта кичине маселелер болуп атат. Мисалы сиз аябай жакшы чарбаны курап, кийин балдарыңыз жок ата, мен бул нерсени улантпайм, мен өзүнчө бизнес кылып деп кетип калып атат. Ошо маданият жок болуп атат да бизге айыл чарбага дагычы. Ооба. Эң туура, бул келечекте ким ошону улантып кетет. Биз деле мындай айтсам, жаңыдан баштадык десек деле болот. Адашпайм, 7 жыл болду, 8 жыл кетип баратат. Аракеттенбиз. Ким билет, надежда бар да, үмүт. Эки уулум бар, азыркы учурда бир кызым бар. Ошо үчөөнүн бирөөсү, эки уулумдун бирөөсү ошону улантып, атам иштеп келет, ошого жардам берет деген үмүтүм бар. Кудай буйрса келечекте көрөбүз да. Бирок туура айтасың, уже тажрыйба бар. Баягындай орусча айткандай, не надо велосипед придумывать да. Европада, башка чет өлкөлөрдө уже бунун баарын изилдеп, жакшы караган методикасы бар да, кандай туура караштычы. Ошону эле алып келип, ошону эле Кыргызстанда өндүрүш керек, киргизиш керек. Ошол жол менен кетсек, буюрса биздин айыл чарбабыз деле өнүгүп баратат. Дагы айтып кетерим, мамлекет тараптан бизге жардам, эмне жардам, арзан жана узак акча берсе, бул орусча айтканда дешевые длинные деньги да. Кредит. Бекер дыйканга, любой адамга, фермер болобу, башка бизнесте болобу, бекер кереги жок, менин оюм. Грант кереги жок. Бекер нерсени биз барктабайбыз. Берсе жакшы, бирок барктабайбыз, ошол менен жоголот. Ошонун ордуна бизге арзан, узак акча берилсе, ошол эле техника алабыз лизингке, 10 жыл, 15 жылга жакшы тракторлорду чет өлкөдөн, МТЗ болобу, российский, белорусский, же класс Ягуар, там John Deere болобу, ошондо алып келип берсе, малды лизингке ташыган фирмалар бар, ошолорго шартын түзүп, акча бөлүнсө, биздин Айыл банк, РСК банк жана башка мамлекеттик банктар бут тоспой, ошону батыраак кыймылдап, алдыга жылдырса, мен ишенем, биздин кыргыз элибиз, кыргыз дыйкандарыбыз Кыргызстандын айыл чарбасын алдыга тартып кетебиз, Кудай буйрса. Тартылды.